гүл эмеспи? Бул гүл эмес, торт кадимги. Мындай торттор жасайсыздарбы, чийилип ортосуна ушинтип коюп туруп, анан бул сүрөтчүлөр баякта экен, жалаң, Атайын мугалимдер отуруп үйрөтөт экен, достор. Бүткөн мөөнөтү бардыгы ушинтип жазылып туруп, анан сыртына чапталып калат экен, достор. Ушундай этаптар менен жасалып, анан сиздердин дасторконуңуздун жүрүшүнө барат экен. Маркетинг жакшы экен бирок, өзүңүздөр деп коюңуз. Сиз көрсөткөндөгүдөй жасалып келип, анан эң аякта этап ушул жерге келип турат экен да, машиналар жүктөп келет. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн биз Ордолу Ош шаарындабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандагыдай Барбол деген фирмага келдик. Бул жерден бизди Урмат байке тосуп алды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Кандай жүрөсүздөр? Иштеп атасыздар? Рахмат. Барбол фирмасы канча жылдан бери иштейт? Барбол фирмасы 18 жылдан бери иштеп атабыз. 18 жылдан бери иштеп атасыздар, Ооба. Бул жерде эмне чыгарасыздар? Ким болуп иштейсиздер? Бул жерде биз негизинен кондитер азыктарын чыгарабыз. Ол печеньялардын түрлөрүн, пряниктер, кекстер жана ошондой эле тортторду чыгарабыз. Мен элеген кызматым кеңейтүү боюнча директор. Расширение, Расширение боюнча. Канча областька алып барасыздар? Азыркы учурда бизде Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас, Бишкекте бар. Буюрса Көл менен Нарынга дагы чыгайлы деген пландарыбыз бар. Жол бүтүп калса жаңы жол Ошол жактан буюрса, буюрса жеткир. Кыргызстан полный эле алып барып калыптырсыздар да? Буюрса ошол пландарыбыз. Жакшы. Толугу менен камсызданганга аракет кылайлы деп атабыз. Жакшы. Ушундай достор, биз Ош шаарына келдик. Атайын ушул Барбол фирмасына конок болуп келдик. Азыр ичинде кандай жасалат сиздерге берген азык-түлүктөр жана ал торт печеньелер сиздерге чагылдырып беребиз. Бул машиналарыңыздар бар экен. Барбол деген. Фирманын атайын өздөрүнүн машинасы бар. Эң кичинекей лабо, бул баягы жеке буйртма торттор ташыганга, андан кийин холодильник экен да бул, Бул холодильник. Анан спринтер, дельфин ошол. Атайын. Ошо мисалы Таласка заказ кылды. Дүкөнчүлөр. Бизденчи азыр биздин көрүүчүлөрдү да ишкерлер да көрөт да, анан сиздерге чалып заказ кылышты. Ал ушундай холодильник машиналар менен кетти экен да. Учурда буйртма торторубуз түштүк аймагында эле, бул Жалал Абад, Баткен, Ош шаарында жеке буйртма торторго заказ бергендерге ушулар менен алып барабыз. Биздин фирмалык дүкөнгө чейин алып барат, андан ары дальше кардарлар өздөрү алып келет. Буюрса Таласка, Бишкекке да фирмалык дүкөн ачып калсак, буюрса ал буйртма торторду кабыл алуундагы уюштурабыз. Буну ачып көрсөк болот, Азыр ошондо холодильник машиналар экен да. Бул мисалы торттор салып Жалал Абадка барат экен да. Ооба. Бул портерлер негизи Оштун айланасында эле. Анан Жалал Абадтагы булар дельфиндер барат. Чоңураак спринтерлер. Чоңурактары. Булар Актабай барат. Булар атайын нержавейка экен. Ооба, нержавейка. Атайын нержавейкадан ушундай холодильниктер менен барат экен туугандар. Ошол. Так, жүрүңүздөр эми. Көрсөтөсүздөрбү? Ооба. Кандай кайсыл жерде бул жериңиздер? Бул жак бизде ашкана. Бул жерде бизде кызматкерлерге түштөнүү берилет. Мында ишин көрсөңүздөр болот. Тигил канча адам иштейт? Жалпысынан 600дөн ашуун кызматкер иштейт. Баардыгы официалдуу, каттоодон өткөн. 600 адамга жумуш орун түзүп берип атасыздар да, Барбол фирмасы. Азыр бул жерде 2 смена иштейт, күндүзгү жана түнкү смена болуп. Обедти өзүңүздөр жасап бересиздер. Ашкана таза. Ашкана таза? Жакшы. Жүрүңүздөр. Бул жериңиздер? Бул жакта биздин офис. Бул жакта жумушка кабыл алуу бөлүмү бар. Жана маркетологдор отурат, соода бөлүмү. Ошондой эле контроль качествосуна да отурат бул жакта. Кирип көрсөк болот. Силерде хас бар экен, Хас талабы боюнча. Бул жериңиздер аткаруучу директор дейт, 4-чү өндүрүш кызматы, 5-чи сот кызматы жана прокат кызматынын кеңейтүү кызматы дейт. Ошол кызматтар бул жакта. Эскертүү дейт. Жумуш эмне дейт? Аягында электр жарыгын жана свет, светти өчүрүп кеткиле дейт туугандар. Анан мен эмнени байкадым, бул Барбол фирмасынанчы эмнени байкадым, бул жазуулардын бүт бардыгы тең туугандар кыргызча экен.
кыргызча жазышыптыр бүт баардыгын. Кыргыз тилине басма жазат экенсиздер, э? Ооба, биз кыргыз тилине көбүрөөк басым жасайбыз. Жумушка кабыл алуу бөлүмү дейт. Бул жерде. Ооба, дегенде жумуштуураак дегендер болсо бул жака кайрылса болот. Жакшы. Бул жагыңыздар Бул жерде бизде жарыштар уюштурулуп турат, аптасалык жарыштар, оюндар болуп турат. Анан жакшы уткан кызматкерлердин сүрөттөрү бул жака илинип турат. Апта сайын алмашып турат. Атайын конкурстарды уюштуруп, ооба, кызматкерлерге мотивация берүү максатында. Жакшы. Эми 600 адам болсо, 600 адам. Анан көпчүлүгү бул жерде биздин дагы бир артыкчылыгыбыз, бизде окуу классы бар. Бул окуу классы бизге жаңы келген жумушка келген кызматкерлерди окутуп үйрөтөт. Жана ошондой эле учурда иштеп аткан кызматкерлер деле окуп, квалификациялык билим деңгээлин жогорулатат. Анда көрсөтүп бар. Жакта азыр Шундан киргизип үйрөтөсүңөрбү? Саламатсыздар. Кандай? Жакшы. Мугалимдерибиз бар. Жаңы келген кызматкерлер ушунда кадимгидей окуйт. Жакшы. Бuyakta азыр жумушка кирип аткан кишилер отуруштур. Анан атайын мугалимдер отуруп үйрөтөт экен достор. Ушундай болот деп. Бул жериңиз Азыр торт цехине кирип баратабыз. Торт цехи? Бул жерлерде атайын навес кылып жабып койдук. Машиналар киргенде сырттан чымын, ошол нерселер келбештиги үчүнчү. Машина ушинтип кирет экен да, бул жак азыр бул жак кирип туруп азыр тортторду салып кетет экен да. Азыр торт кайсыл жактан? Бул жактан чыгат, э? Жок, чыгып туруп анан машина салып кетет. Ооба, бул маразм. Маразилдардан бул жактан салып чыгып кетчи. Assalomu alaykum. Жумуштарыңыз кандай? Жакшы. Торт алып кетесиз. Кайсыл жакка алып барасыздар? Жүк алып кетип сырый. Сырьё алып келдиңиз, э, наоборот. Бул жак сразу эле көрүп кетти. Бул жериңиз Бул жак маразилник. Бул жакта биздин торторубуз сакталып турат. Бул жерде атайын технологиялык стандарттар боюнча 6 градуска чейинки температурада сакташыбыз керек. Яма музда экен, э? Канча градус дедиңиз? 6 градуска. Жеке буйртма торттор деп айтып өттүм го. Ошондой кардалардын буйртмаларына кабыл алып жасайбыз. Заказга келген торттор бу, э? Ооба. Бул гүл эмеспи, э? Бул гүл эмес, торт кадимкидей. Кадимкидей эле торт. Мына гүлдөрдүн жалбырактарында жесе болот. Пищевой бардыгы. Тартып көрсөтпөйчү достор, чыныгы гүлгө эле окшош экен достор. Эгерде кимдин туулган күнү ушундай бир мероприятиялар, майрамдар болсо, Барбол фирмасына кайрылсак, каалаган бизге тортус жасап берет экенсиздер да. Албетте. Адамдын эле сүлөкөт менен жаза бересиздер да. Ооба, негизи гүлдү жазып аткандан кийин. бардык эле нерселерди жасайбыз. Достор, ушундай бул жерде морозилкасын сиздерге көрсөттүк. Эң мага жакканы бардыгы нержавейкадан экен. Ооба, нержавейка бардыгы. Нержавейка аябай кымбат турат да негизи. Мен билишим боюнча ушунча жылдан бери Нисахар долбоорунда жүрүм. Анан кээ бир кафе ашканаларга кирип каласың да. Киргенде анан айтам да. Ой, хотя бы неме тазараак иштеп койгончу депчи. А бул жерде бардыгы нержавейка экен. Бул жериңиз? Бул жакка биз торт цехине кирип баратабыз, жүрөбүз. Ошол линиядан өтпөй турабыз. Биякта кызыл линия болуптур да. Кызыл линия бул биздин сыртка бут кийимибизге тебелеп басуучу линия. Ал эми бул жакка Бул кызыл линия деген бул жактан өткөндөн кийин жанагы больницадагыдай таптаза болуш керек да мунун ичи. Достор, көрдүңүздөр, кызыл линияны көрсөтпөй, бул жерден кийинип калап бахила чепчикти кийгенден кийин гана өтүүгө болот. Анан кирип келатканда бул жагында ушундай бар экен. Биздин оператор бала өзүн тартпай ушундай бар экен. Ушундан кирип өтөт экен. Мынакей достор, бахила кийдик, халат кийдик, кызыл сызыктын бул тарабына өттүк. Азыр сиздерге кирип чагылдырып беребиз. Эми оператор баласы өзү да кийинип алсын. Бир сыйра ушинтип тазалашыбыз керек, э? Ооба. Ичине кирип баратканда. Ушундай достор, караңыздар, маскадан бери кийдик, эми ичине кирүүгө болот экен достор. Ага чейин болбойт да. Ушинтип кийинип алып туруп кириш керек. Кергенде бул жакта краник бар. Бул жерде колубузду тазалап жуушубуз керек. Обязательно. Обязательно. Андан кийин гана кирүүгө болот, э?
Жакшы, жакшы. Мына достор. Олусты. Бизге атабыз. Кол жууганын эрежеси да бар экен бул жерде. Кандай кылып колду жууйт? Ол избание менеджмент атайын койгон. Кызматкерге миңге кайта алышы мүмкүн. Ошондо унутпаш үчүн кайсы жууш керек деп эрежеси. Антисептик да бар экен. Колду жууп туруп, анан антисептик менен колдонуп койсо болот экен туугандар. Андан кийин бул жерге маани бере турган болсок, бизде ар бир бөлүмдө ушундай аптечкалар бар. Бул деген биздин кызматкерлердин өмүрү биз үчүн биринчи кезекте турат. Ошон үчүн ар бир бөлүмдө ушундай аптечкалар бар. Бизде биринчи медициналык жардам көрсөтүү максатында. Андан тышкары мындай кутуча бар, муну куттап койгон. Бирок бул жерде биздин кызматкерлердин телефондору турат. Сефте телефон колдонууга, кармоого болбойт. Себеби телефондо ар кандай бактериялар бар, вирустар бар. Алар азыкка аралашып кетиши мүмкүн. Жана иштен дагы тоскоолдук болот. Ошол себептен булар бул жака коюп коет. Анан иш бүткөндөн кийин муну ачып бригадир алып берет телефонду. Андан кийин бул жагыңызда азыр жумуш жүрүп атыптыр, Азыр жумуш маселеси жүрүп атат. Доктор жазып атат. Бул бисквит бөлмөсүн айта кетебиз. Бул жерде негизинен биринчи торттун основасы бул бисквит да. Бисквит даярдалат. Бисквитти бул жакта бөлүмдө даярдап берет. Ал жакта көрсөңүз болот. Бул эң башкысы турбай жанагы наны ортосундагы наны жазалган жер экен, Нержавейка идиштерин өткөргөнбүз. Жактан өзүнүн размерлери, көлөмдөрү бар. Негизи бизде 3 түргө бөлүнөт. Мини, стандарт, жана максимал. Ошол көлөмдө бисквиттер даярдап алат. Даярдап печке казып бышырып алгандан соң, анан бизде бул жакка алып келет. Азыр кийинки бөлүмдө бисквит бул жактан даяр болду. Ооба. Анан Даяр болгондон соң технология стандарт боюнча бул жакта 8 саат сакташыбыз керек. Бул жакта сакталат. жаңы элеке нандары, торттун нандары биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн алар бияка келип муздайбы же кандай деме Булар Муздагандан кийин пакетке салабыз атайынчы. Немеде туруш үчүн технологиясы боюнча ошондой. Анан ар бирине чыккан күнүн дат эмесин маркировкасы жабышылат. Ошого карап туруп мунун максаты торт катуу болуп калбашы үчүн. Ошо жанагындай. Анан кескенде дагы укаланып кетпештик үчүн ушундай кылып аба кирбей турган абалда кылып жабып кармайбыз да. Жакшы. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп калды. Сырьё тигил жактан кирди. Жактан бисквиттер жасалды. Анан поэтапно бияка кирди. Андан соң Жактан чыкты, анан бул жерде кесип даярдап. азыр, Булардан сыноо аппарат менен кесип атышат. Кесип алгандан соң майлоочулар өткөрүп берет. Бул жакта крем дегенди майлоочу деп коебуз биз. бүт кыргызча экен да, урманбай. Баардыгын кыргызча кылганбыз. Бул жактан кандайсың? Жакшыбы? Что атасың? Дент кесилет экен да. Ашыкча ташуу убакыт жоготуу болбоштугу үчүн ошо кайзен системасын киргизгенбиз. Анан бул касымда талабына жооп берген үчүн прекращение загрязнение болбосун деп ошол жактан сырьёлой кирип, анан бул жактан даяр болуп, эртең ортоңку иштен чегилет. Уже поэтапно экен да. Бул жактан кезилип туруп, бул жакка коюлду, бу жакта көрсөтүп коюп, анан самасар. Кандайсыз? Анан бул жактан майлоочу, Сиздер жеп аткан тортторду ушинтип майлайт экен туугандар. Крем экен да бул. Бүт очерет менен келип атабыз жанадан бери достор. Майлап өткөрүп бергенден соң бул жактан баягы оформление деп коет. Торттун бетин кооздоп беришет. Азыр мына эчекелер көрдүңүздөрбү? Кооздоп берип атат. Анан булар бул жакта контейнерлер даярдайт дагы. Анын үстүнөн этикеткасын жармаштырып контейнерге басышат. ар бир торттун креми атайын тартылып жанына коюлуп берилип турат. Бул эмне болуп калат? Анын Бул ошол бал каймак тортунун үстүнө коюлуучу шоколад.
үстүнө ушуну тоздолуп коюлуп калат, э? Шоколадтар. Коюлат дагы, анан бул жактан уже даярдап коет экен, э? Ооба. Анан бул тарабыңыз саламатсыздар. Кандайсыздар? Бул жактары торт жасайт, бирок булар бир аз кымбатыраак торттор жасайт. Премиум класстагы анан шоколадный торттор жасап беришет. Булар отдельный бөлмөдө жасайт. Демек, креминдер Бияқта объем азыраак окшойт, э? Бул кымбат торттор бир аз азыраак кетет. Кымбат дегенде бул канчадан? Примерно. Сникерс бе, бул, э? Бул сникерс. Мин. А бул жагында? Бул жакта да ошол баягы айтып өттүк го, жеке буйртма сорттордун основалары ушул жактан даярдап болот. Анан дагы бир башка бөлмө бар, ал жакта жалпылап колдошот. Жанагы сүрөт жасап. даярдап келет, анан планшетке түшөт, ошонун негизинде эле даяктан алып, биз ошого карап жасай берет. Бул тарабыңыз деле ошол, э? Бул жакта Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшысызбы? Мындай торттор жасайсыздарбы, э? Андан кийин булар упаковка болгондо монтип, булар бул фирмасы деп полностью аннотация, маркировка, чыгарылган күнү, бүткөн мөөнөтү баардыгы ушинтип жазылып туруп, анан сыртына чапталып алат экен, достор. Биз Барбол фирмасынын торт жасай турган жерин сиздерге чагылдырып бердик, достор. Анан аркылык тараптан баштап кандай кылып сиздерге жасап берет, азыр чагылдырып берип болсун. Достор, анан мен байкаган нерсем бул жердеги Урмат байкенин айтуусу боюнча, бул тряпканы көрдүңүздөр, туугандар. Атайын кызыл сызык менен ушинтип чийилип, ортосуна ушинтип коюп коюптур. Анан бул суу менен ушул тряпка жерге түшпөйт экен, достор. Ушул тряпка менен только так ол нержавейкалардын үстүн сүртүшөт экен. Бул эч качан полго түшпөйт, туугандар. Сиздерге үлгү да, башка дагы цехтерге. Достор, сиздерге Барбол фирмасынын торт жасай турган жерлерин сиздерге чагылдырып бердик. Негизде бул жакта идиштерди жууп, анан бул жакка сактайбыз. Анан кайзен системасына ылайык ар биринин өздөрүнүн аттары жана ордулары бар. Мисалы үчүн бул бычактардын орду болсо, бул темир шпателдердин орду. Бул резиновый шпательдердин орду дегендейчи. Мындай ар бир идиштерди бул жакка жууп, тазалап, кайра коюп. Ошонсо жакта карасаңыздар, туугандар, бычактардын орду деп жазылып турган. Жалаң бычактар турат. Бүт бардыгы ушинтип маркировка менен турат экен. Анан бул жерден жуушат экен, э? Мойка. Мойкадан жууп, анан бул жакта май крем даярдоочу жай экен. Ал жерде негизинен бул деле ошо кайзен системасына ылайыкташтырганбыз. Анткени могул жактан эшик менен ташып отуруш бизге бир топ жоготууну алып келет. Ошондуктан бул жактан атайын текче ачканбыз. Бул жактан кремдер даярдап туруп, мойга алып берет. Бул жактан уже жакка ташып берет. Бул жактан эжекелер алып туруп, жанагы крем сипалышпады ошондот экен да. Анда карасаңыздар дейт, кум шекер, упасы дейт, сахар деп жазып койгонлор. Бүт бардыгы маркировка менен экен да. Бул жерден ошол сиздер жеп аткан торттордун кремдерин даярдоочу жай экен. Бул жагыңыздар? Бул жактан ушу торттор ташып өтүшөт. Ушу менен чыгат да, жанагы морозилкаларга алып барып кирет турбай. Бул азыр крем даярдоочу, азыркы биз текчеден көргөн жер. Жаңа элек, э? Сүрөтчүлөр бакта экен, э? Жалаң, э? Ушул жерби? Ооба. Именно жазып аткандарыңыз жокпу? Достор, өзүңүздөр билгендегидей, ар бир ушундай торт жасоочу цехте ушундай өзүнүн сүрөтчүлөрү болот. Анан сиздер буйрутма бергенде
сиздерге тортторду ушундай эмгек менен жасалып барат. Мисалы ушул торту Раяна 9 жаштайт достор. Атайын буйрутма менен жасап коюшуптур. Достор, биз печенье жасаган келдик, Печенье жасаган жерине келдик, цехине. Бул жерде да жанагыдай эле система, колду жууп, анан кириш керек, Бул жакта азыр печеньелер өндүрүлөт. Бул жерде азыр пудровый колечко деген печеньябыз өндүрүлүп жатат. Булар негизи бул жактан башталат. Кайсы жак? Бул жер экен, Бул жагы канайсыздар? Жакшысыздарбы? Төтат. Азыр эмне кылып атасыздар сиздер? Колечко печенье кылып атабыз. Азыр рецепттерин даярдап атат. Рецепттерди даярдап алып, бизде атайын камыр жасоочу мешалкалар бар. Сол камыр жасоочу аппараттарда мешалкалар жазам да, камырлар даярдап алат. Анан аралашат экен, Бул жерден камырды аралаштырып жасашат. Анан даяр болгон камырды тиги аппаратка алып барып берет. Бул жакта аппарат бар. Бул жакабы? Бул жерге келет. Бул жакта да ошондой нержавейка аппарат арабалар бар. Бул жарабында камырлар алып келет. Бул аппаратка жасалса, аппарат печеньяны даярдап чыгарып берет. Андайын уже даяр болуп калат экен да печенье. Өзү даярдап берет. Момундай болуп калат экен да. Достор, караңыздар, тегил жактан камыр түшүп туруп, атайын аппараттан чыгып, анан момундай печенье болуп калат экен. Анан муну алып туруп, печкага кирет. Печкага кирет, туура эле айтып атамбы? Андан кийин печкага кирет, Андан кийин туугандар, печкага кирип, монтип, айланып, жаңы элекке жасалган камыр ушинтип бышат экен, туугандар. Анан бышканда кайсы жакы муздайт? Муздайбы? Бул жерде муздада булар өтүп түшкөн. Мен уже туугандар канча жылдан бери Нескакыр долбоорунда жүрүп, уже билип калыптырмын да, кайсыл жакта муздайт деп сурап атпаймын да. Чыгып, ошентип муздатып, анан кетет да. Монтип даяр болот экен. Даяр болгондон кийин Муздагандан соң бул жака упаковкага өтөрүп берет. мисалы тыйын көтөрүп келеби? Бул жака мындай арба менен өзүнүн тележкасы алып келет бул жака. Андан соң бул жерден жайып алышып, сахарный пудра коюшат бул жерге. Пищевой. Монтип кеткен да пудраны. Андан соң карапкага салып упаковкага коюп. Анан шаардын дүкөндөрүнө кетет, Кыргызстандын дегили. Ушундай экен достор, сиздерге кыскача азыр ушул Барбол фирмасынын печеньесин көрсөттүк, кантип жасалат экенин. Анан ушундай этаптар менен жасалып, анан сиздердин дасторконуңуздун үстүнө барат экен, достор. Эң биринчиден таза, тыккан, баардыгы калат бачыга чепчикчен. Нескакыр долбооруна бир гана тазалык жагат болгондар. Достор, бул жагында ушундай печеньелер чыгат экен. Ар жактан ушинтип коюлуп келип туруп, печенье монтип Барбол деген печенье экенин көрсөтүп койсоң болот. Ушундай надпистери менен. Анан поэтапно экен да, туугандар. Барыңыздар көрүп эле жүрсөңүздөр керек. Бияктан өтүп, бул жагынан уже формасы чыгып туруп, анан мен билишимче булар деген печкада ушу менен кете берет, туугандар. Анан ар жакка барып туруп, уже бышып даяр болуп чыгып туруп, анан коробкаларга салынып, дүкөндөргө барып, андан кийин сиздердин дасторкондоруңуздарга барат. Достор, биз кекс жасаган пекарнядабыз. Ушинтип бул
печкалардын ичинен бышат экен. Жаңы эле сиздерге көрсөттүк. Ичинен айланып бышат экен. Анан келип туруп туугандар. Ошол кекстер ушинтип бышып келип туруп, анан ушул турган станоктун үстүнөн акырын муздап ар жакка барат экен. Азыр сиздерге чагылдырып көрсөтүп коеюн. Бул жерге келип туруп, анан упаковка болот экен да. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандай иштетесиздер? Упаковка болот экен да ушул жерден. Бул жерден эжекелерибиз ушинтип барбол кексин сиздерге ушинтип упаковкалап даярдап беришет экен. Бардыгы таза тыкан. Азыр даярын көрсөтөйүнчү. Мынакей. Мындай кекс дейт, нежный дейт, жумшак, ширин, оозуңузда эрийт дейт. Маркетинг жакшы экен бирок, оозуңузда эрийт деп койсоңуздар. Ушундай туугандар, Барбол фирмасынын кексин сиздерге көрсөттүк. Деги эле ичиндеги полный чагылдырып көрсөттүк, эмне гана чыгат, бүт баардыгын. Бирок жакшы экен. Баягы өзүңүздөр билгендегидей канча деген пекарняларга биз барып жүрөбүз, сиздерге көрсөтүп чагылдырып жүрөбүз. Мындай таза тыкан жасалган жерди көргөндө биздин көзүбүз кубанат да. Абдан сонун. Мындай дагы ушундай дагы таттуулар жасалат экен достор. Ушинтип. Бул жериңиздерде биякта да упаковка экен, көрсөк болобу? Мындай да кекстер бар экен. Тактыз. Мынакей. Мындай да кекстер бар экен, со сгущенкой дейт достор. Бул атачасы, маркировкасы сыртында чапталып турат. Жакшы да. Башка фирмаларда карасаңыздар, достор, барып туруп жана магазиндин ичинен көрсөңүздөр, дүкөндүн ичинен ушул кагаздарды ичине салып коюшат да. Бул Барбол фирмасынын андай эмес. Сыртында кадимкидей сонун кылып чапталып жатышат. Жакшы. Бул жерде болсо, саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул жериңизде эмне? Пряниктерби? Пряниктер экен достор. Ушинтип жанагы система менен бардыгы ушинтип келип жазалып, мондай упаковкада болот экен. Кыргызча, орусча аннотация бар, бүт бардыгы бар. Ичинде составы да бар, курамында эмне бар экен. Ошондой достор. Ар жактан чыгып келип туруп, бул пряниктер даяр болуп туруп ушул жерде турат экен. Эч кандай кайра ары көздөй процесстин ичине кирбейт, жанагы жазалып аткан жердин. Бул жака келет, турат, анан машиналар келет, Ооба, машина бул жака келет, бул жерден жүктөп кетишет. Ушундан ары көздөй жүктөп кетет. Ооба, магазинге жүктөп кетишет. Ичине кирбейт. Ооба. Эч кандай. Жакшы, жакшы. Ушундай экен. Бул жериңиздер? Бул жакта сыпат, бул жерде печенье бар. Узагыраак мөөнөттө сакталып турган печенье бар, бул жерде калган. Жанагы печенье бар экен. Сыпаттан. То есть производство даярлаган печенье бар бул жакта. Бул жактан негизи халаттуу чечип койсоктор болсо. Тез, эмес. Мындай мөөнөтү узагыраак печеньелер ушул жерде экен да. Жакшы. Достор, бул Барбол фирмасынын ушул жерине биринчи жолу келип атам. Мындай ичинен айланып келгендечи, туугандар, чынымды айтсам, бүт эле лабиринт экен. Биякта ушундай эле айланып жүрө берет экенсиң. Анан бул печенье, например, ар жагынан эң биринчи этаптан баштап жаңы элеке биз көрсөткөндөгүдөй жазалып келип, анан эң аякта этап ушул жерге келип турат экен да, машиналар жүктөп келет экен. Барбол фирмасын сиздерге чагылдырып бердик. 2008-жылдан бери иш алып барып келишет экен. Туугандар, элестетиңиздер, айына 9 миллиондон ашык кыргыз мамлекетибизге налог төлөшөт экен. 600дөн ашуун жумуш орун түзүп беришиптир, достор. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдойлук. Барбол фирмасы өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Ушул видео менен бири-бириңиздерге бөлүшсөңүздөр, бизге берген салымыңыздар болмокчу. Туугандар, биз Ош шаарындабыз. Сиздер менен Умар Даданов, Не сахар берүүсү.